Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 39-чу видеоролик. 39 күндөн бери торговля кылып зарабатывать этип келебиз рыноктан. Жана бүгүн биз сиздер менен достор торговля кылып жана стратегия и разбор рынка алабыз достор. Бүгүнкү задачабыз биздин балансыбызды 9000ден ашырышыбыз керекпиз. 9000ден приблизительно бир 9400, 9500 кылсак балансыбызды 10% көтөргөн болобуз да. Также бүгүн биз сиздер менен копи трейдинг жөнүндө жана сигналдар жөнүндө сүйлөшөбүз достор. Биздин каналыбызда бул жакта каждый день торговля болуп турат, каждый день бул жакта бизде обучение и также биздин торговый результаттарыбызды и прямой эфирлерибизди ушул телеграм каналыбызда алсаңыздар болот достор. Катталыш үчүн биздин телеграм ссылкабыз комментариянын башында болот, ушул жактан тапсаңыздар болот достор, же болбосо видеонун описаниясында достор. Также бизде торговля VIP чатыбызда, VIP чатта күндө 2 маал торговля болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Жакшы результаттарды алгыңыздар келсе, VIP чатыбызга кошулуңуздар. Кошулуш үчүн телеграмга мага кош же болбосо обучение деп жазсаңыздар кошула алсаңыздар болот достор. Итак, бүгүнкү задачабыз биз сиздер менен анализ, также бүгүн биз авторский стратегия менен разбор кылабыз, рынокты анализировать этип, и также бүгүн биз сиздер менен айткандагы деле балансты 9000ден ашырышыбыз керекпиз да. Итак, давайте немесе валютный параларды табайлы. Итак, биринчи валютная пара бизде украинский гривна доллар ОТС. Бул жактан бизде графикибиз кайтыптыр от уровня поддержки, и бул жерден биз, конечно же, продажага ачабыз достор. Бир сделка ачамын $40. Бул жакта бизде уровень сопротивления бар экен да. Мынакей бизде мурда график ушул уровеньге келиптир. Мынакей бир эмес эки жолу да, и азыр мынакей график кайрадан бизде ушул уровень сопротивлениябызга келди да. Мынакей бизде астыда уровень поддержка, и от уровня поддержки биз сатып алабыз, и үстүдөн биз, конечно же, сатабыз достор. Итак, биринчи сделкабызды валютная пара украинский доллар OTC-ден плюска жаптык. Биздин графигибиз уровень сопротивлениядан реакция берип график кайтты, и дагы бир жолу достор, дагы бир жолу 1 минуткө бул жакта продажага ачабыз. Анткени биздин уровенибиз туруштук берди, сопротивлениябыз, и бул жерде менин оюм боюнча бул жакта график астыга түшүш керек да. Мынакей бул жактан паденияга айланган мурда, и азыр мынакей график кайрадан эле биздин уровень сопротивлениябызга келди. Бул жактан биз сделкаларыбызды продажага ачабыз достор. Навряд ли бул жакта бизде азыр пробитие болот үстүнкү уровень сопротивлениябызды да. Анткени бизде графигибиз мынакей восходящий тренд болуп келген мурда, графигибиз көтөрүлгөн, и азыр болсо биздин графигибиз күчтүү сопротивлениябызга келиптир да. Мынакей мурда бизде буякта график подъем эле болгон да, тренд восходящий болгон, и мынакей биринчи уровень бул жакта аябай күчтүү экенин биз байкасак болот да. Мынакей бир эмес эки жолу келиптир эле мурун, двойной вершина кылып, дальше график уровень, зеркальный уровень сопротивленияга келиптир да, и бул уровень эми поддержка болуп калат достор. Бул жактан биз кийинки сделкабызды покупкага ачсак болот. Итак, экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык. Отлично. Эми болсо давайте дагы бир жолу анализ жүргүзөлү. Азыр болсо графигибиз ушул коридордун ортосунда турат. Биз болгону астыңкы уровеньден ачышыбыз керекпиз. Азыр пока график ортодо турат, ошондуктан биз бул валютная парадан сделкабызды ачпай кое турабыз достор. Итак, кийинки валютная пара AED теневая OTC болот. Мынакей бул жакта дагы бизде коридор болуп атыптыр. Мынакей бул жакта коридордун ичинде графигибиз ушул коридордун ичинде жылып жатат. Биз азыр мынакей байкашыбыз боюнча астыңкы уровень поддержкадан графигибиз кайтып атыптыр да. Давайте бул жактан 1 минуткө покупкага ачабыз достор $40. И если что, биз дагы астыңкы уровеньде дагы бир жолу перекрытие ачканга даярдана беребиз достор. Возможно, азыр бул жакта бир аз кичине график түшөт бул жактарга чейин да, и бул жактан биз перекрытие кылып дагы бир жолу покупкага ачабыз достор сделкабызда. Байкашыбыз боюнча мынакей графигибиз кайрадан биздин уровень поддержкабызга келди. Бул жерден 2 опцион ачамын. Перекрытие от уровня поддержки. Отлично. Бул сделкабыз плюска жаптык. Биздин уровень поддержкабыз туруштук берди. Дагы бир жолу 1 минуткө бул жакта мен покупкага ача берем. Анткени биздин уровень поддержкабыз көрүп тургандай эле туруштук берди, и мурдакы окуяларды байкап көрсөк, бизде бул жакта ушул эле уровень поддержкадан бизде бир эмес көп жолу отскок бериптир да. Мынакей уровень поддержкада биринчи отскок бул жакта болуптур. Мынакей биринчи отскок, далее экинчи жолу келди бул уровень поддержкабызга, дагы бир жолу отскок берди, и мынакей график кайра үчүнчү жолу келип атат достор. Үчүнчү жолу келип, бул жактан биз сделкабызды дагы бир жолу кайталайбыз достор, и покупкага ачабыз. Давайте 5 секунддук таймфрейм көтөбүз, и байкайбыз кандай сделкабыз жабылат экенин. Акыркы секунд, да, сделкабыз минуска жабылды.
графигибиз кайра эле биздин уровень поддержкабызда азыр болушунча магнит болуп жармашып атат уровень поддержкабызга да. Мынакей кетти астыга, и бул жакта уже биз продажага ачабыз достор, пробитияга 1 мүнөткө. Айтканда деле, если графигибиз уровень поддержкабызга көп жолу келсе, анда бул жакта бизде пробития болот, астыңкы уровень поддержкабыз. Көрдүңүздөрбү, бул жакта бизде уровень 1 эмес, 3 жолу, 4 жолу келди. Мынакей азыр 4-чү жолу келип, азыр 4-чү жолу бул жакта графигибиз пробития кылып атат. То есть биз азыр пробитияга ачып атабыз да. Мынакей 1 жолу келди, далее 2-чү жолу келди, 3-чү жолу, анан 4-чү жолу бизде мынакей на пробитии вниз ачып атабыз. Рано или поздно, достор, какой-то бир уровень, либо үстүнкү уровень сопротивления же астыңкы уровень поддержкабыз пробития болот да. То есть постоянно эле ушул коридордун ичинде график жыла бербейт да. Ошондуктан бул нерсени дагы биз байкашыбыз боюнча, мынакей бул жакта дагы графигибиз спуск болуп келатканын байкасак болот да. Мынакей падение, подъем, падение, подъем. То есть максимумдар үстүнкү уровеньдер все астыда эле болуп келатты, и минимумдар дагы все астыда болуп келатты да бул жакта. И биз пробитияга ачып сделкаларыбызды, акыркы сделкабызды перекрывать эттик. Кийинки валютная пара евро новозеландец OTC. Бул жерде бизде тренд восходящий болуп атат, бир эле направленияда графигибиз үстүгө өсүп баратат. Бул жакта бизде азыр мынакей мурдакы уровеньге келиптир, сопротивлениеда максимальный пикибизге келип, бул жакта азыр небольшой коррекция болуп атат. Бирок бул жакта биз сделкабызды 1 мүнөткө эмес, 3 мүнөткө покупкага ачабыз достор. Анткени bunday трендтерде бир эле направленияда если көрүп атсаңыздар, график өсүп баратканда, анда биз бул жерде 3 мүнөт же 5 мүнөткө ачышыбыз керекпиз ушул эле направленияга. Так, 5-нчи сделкабыз 4 секунд, и отлично. Сделкабызды кичине бир эле пунктка минуска плюска жаптык. Кийинки валютная пара евро доллар OTC болот. Бизде графигибиз зеркальный уровень сопротивлениябызга келди. Бул жерден 1 мүнөткө бир сделка покупкага ачамын. Мынакей бизде уровень зеркальный уровень поддержки. И даже бул жерде сопротивление болуп турду мурда. Азыр болсо бул уровенибиз бизде поддержка болуп ролун ойнойт да. Биз ушул жерден азыр отскокко 1 мүнөткө покупкага ачабыз достор. Мынакей бизде бул жакта коридор болуп тур эле, далее график үстүгө кете алган жок, нисходящий тренд болуп, и азыр болсо мынакей биринчи уровень зеркальный уровень поддержканы тапты дагы, и бул жакта биздин графигибиз отскокко кайра көтөрүлүш керек, кайра ушул коридорубуздун ичине кайтыш керек да. Вот ошон үчүн сделкабызды покупкага ачабыз бул жакта. Итак, сделкабыз акыркы секундда болгону бир 7 пунктка жабылып калды минус. Давайте бул жерден биз перекрытие ачабыз дагы бир жолу. 2 опцион менен перекрытие. Уровень поддержкабыз бизде бул жерде возможно чоңураак болушу мүмкүн да. Вот. Даже ушул жерден даже көтөрүлүп кетиши мүмкүн достор. Ошон үчүн покупкага ача беребиз. Хотя бы ретест болуш керек могу уровеньге чейин. Үстүнкү. Догонубузду успешно плюска жаптык. Дагы бир жолу покупкага ача беребиз достор. 1 мүнөткө биздин графигибиз уровень поддержкабыздан көрүп тургандай эле кайтты, и график азыр бизде мынакей үстүнкү уровень сопротивлениябызды пробивать этип дальше үстүгө кетиш керек. Тренд кайра уланыш керек восходящий болуп. Анткени 1 мүнөттүк таймфреймде бизде мынакей график акырындык менен азыр көтөрүлүп баратат. Дагы бир жолу ача беребиз 1 мүнөткө. 4, 3, 2, 1. Отлично. Сделкабызды перекрытиябызды плюска жаптык. И давайте дагы бир жолу 15 секунддук таймфреймде бир анализ жүргүзөлү. Мен анализим боюнча бул жерде тренд дагы уланыш керек. Тренд восходящий болуп, биздин уровень поддержкабыз бул аябай күчтүү болуп саналып атат азыр. И дагы бир жолу 1 мүнөткө кайра покупкага ачабыз. Биздин морики линия трендибиз, биздин графигибиз кайра ушул линия трендибизге кайра кириш керек да кайтып. Ошондуктан биз дагы бир жолу покупкага ача беребиз достор. Пока сделкабыз жабылганга чейин достор, дагы бир жолу айтып кайталап кетейин. Биздин Telegram каналыбызда торговля каждый день болот. Биздин VIP чатыбызда сиздер да кошулуп алсаңыздар болот. Торговля 2 маал болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Без задержки, без мартингейла, без догонов биз ушул VIP чатыбызда торговля кылып зарабатывать этебиз. Также обязательно достор, биздин открытый Telegram каналыбызга катталып алыңыздар. Бул жакта бардык важный информацияларды, статистикаларыбызды жана бардык прямой эфирлерибизди и видеороликтерибизди ушул жака жүктөп турабыз достор. Также копи трейдингке дагы кошулсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот. Итак, акыркы секундтар 2-1-0 есть достор. Бул сделкабызда плюска жаптык. Балансыбыз уже 9173 болуп калды.
И давайте эми болсо башка валютный пара көтөрөлү достор. Украинский доллар вот десиде биз бул жакта вообще негизи анализ кылганбыз да башында. Бул жакта бизде мынакей уровень сопротивлениябызды пробитие кылыптыр эле. Да, биз мурда бул жактан сатканбыз уровень сопротивлениядан. Азыр болсо бул жакта биздин графигибиз бул уровеньди пробитие кылып дальше по подъемга кетип баратыптыр да. Возможно, даже и bizde ретест болот достор, ретест астыңкы уровенибизди, но скорее всего бул жерде bizde продолжение болуп дальше график үстүгө өсөт да. Анткени биздин мынакей накоплениябызды бул жакта пробитие кылып кетиптир эле. Далее бул жакта bizde даже ретест болуптур мынакей, да, небольшой ретест кылыптыр. И бул жерден сделкабызды подъемга ача беребиз достор, сатып алабыз 1 мүнөткө $40 покупкага. Отлично, акыркы секундтарыбыз сделкабызды плюска жаптык, 1 мүнөткө дагы бир жолу покупкага ачабыз. Тренд бизде восходящий, ошондуктан графиктин артынан эле биз сделкабызды подъемга ача беребиз достор. 1 мүнөттүктө давайте анализ кылып көрөлү. Дагы бир жолу да, мынакей бул жакта бизде тренд аябай күчтүү восходящий болуп атат. Бир эле направленияда биздин графигибиз үстүгө өсүп жатат достор. Мынакей бизде бул жерде мынакей накопление болгон эле. Бул уровенибизде да, коридорубузда накопление болду, далее пробитие кылды, далее ретест болду, биздин уровенибизди ретест кылды бул жакта, мынакей бул жактан, и бул жерден график дальше уланып кетти да, подъемга кетти. Ошондуктан биз сделкабызды подъемга ача беребиз достор по тренду. Отлично. Бул сделкабызды плюска жаптык, балансыбызды уже $9246 көтөрүп койдук. Бүгүнкү прибылибиз общий $355 болду достор. 18 сделка болду. Соода жүгүрткүч 720 и пайда 355 болду достор. Азыр саат 12:22 болду достор. Күндүз саат 3-тө бизде VIP чатыбызда торговля болуп башталат достор. Мен сиздер менен эмки видеолордо көрүшөбүз. Биздин марафонубуз уже как бы 24-25% аткарылды и дагы скоро суббота, воскресенье балансыман вывод кыламын и ошол выводду дагы эмки видеолордо көрсөтөмүн достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеолордо көрүшөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.